мен мына 11-ди бүтүп атам, 9-ду бүтүп атам. Мен окууга тапшырышым керекпи же тапшырбай эле коюшум керекпи депчи. Анан негизи мен үчүн бул оор суроо. Оор суроо эмне үчүн? Могул жаатынан оор суроо. Мен мурун мынтип жооп берип койчумун. Мына мен 10 жылдан бери иштеп жүрөм. Дипломумду эч бир компанияга көрсөткөн жокмун депчи. Бирок кийин мындай деп ойлоп калдым да. Бул негизи ар бир адамдын карап туруп анан суроо жооп бериш керек окшойт да. Анткени мисалы үчүн кээ бирөө мындай да, өз алдынча аябай окуй алат да. Анан алып кете алат да. Бирок өтө аз. Аз, бирок алып кете алат. Мисалы университетке эле барбай эле койсун ал. Такыр университетке барып убакыт короткондон көрөкчөчү. Ушундай балдарды көрдүм, кыздарды көрдүм. 1 жылдын ичинде аябай сонун бир абалга келишти да. Университет алардычы мындайча кылат, бир аз жайлатып коймок да. Университеттин темпи менен алардын темпи келишпейт да. Алар бат өсөт да. Алар үчүн университет зыян болуп калат да. А бирок кээ бирөөнү көрдүм, аларга университет аябай сонун керек да. Алар сөзсүз түрдө мынтип чайнап, билимин алып, андан сырткары мисалы үчүн өтө көп деле шашпайт. Университет берген баягы темп менен тиги өзүнүн өнүгүп аткан темпи бирдей. Анан университетти бүтүп койгону жакшы. Анан дипломду алып, өнүгүп өсүп кете тургандай